Саламатсыңарбы балдар? Кандай эс алып келдиңер? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бүгүн биз сабакта Чыңгыз Айтматовдун «Чыпалак бала» деген жомогун окуп үйрөнөбүз. Сабактын максаты силер чыпалак бала жөнүндө маалымат аласыңар. Жаңы сөздөр менен сүйлөмдөрдү толуктайсыңар. Жомокту окуп, суроолорго жооп бересиңер. Сүйлөмдөрдү дептерлериңерге жазасыңар. Балдар, биз өткөн сабакта Чыңгыз Айтматов тууралуу сөз кылганбыз. Кана, Чыңгыз Айтматов ким болгон? Ар бирибиз өз оюбузду айтып, кластерди толтуралычы? Азаматтар, силер Чыңгыз Айтматов жөнүндө көп маалыматтарды айттыңар. Чыңгыз Айтматов ата, сүрөткер, жазуучу, ойчул, коомдук ишмер, зоотехник, мал доктор кесиби боюнча миллиондогон окурмандары бар. Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнөн өрнөк алсак болот. Китебибизди ачабыз 140-бет, 1-көнүгө. Жаңы сөздөр. Дүлөй, кулагы укпайт, же керең, жалданып алам, иштеп берем, жутуп коет, жеп салат, качып кутулат, жеткирбей коет, көк бөрү, карышкыр, төө жалбырак, чыңырат, кыйкырат, чыпалак бала, мальчик, спальчик. Эми ушул жаңы сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктап окуйбуз. Чоң атам сызыкчанын ордуна керектүү сөздү коебуз. Бала жөнүндө жомок айтып берген. Чоң атам чыпалак бала жөнүндө жомок айтып берген. Мультфильм көк керектүү сөздү коебуз жана 7 улак жөнүндө бекен. Мультфильм көк бөрү жана 7 улак жөнүндө бекен. Чыпалак бала карышкырдан качып кутулат бекен. Маша аюуну көрүп чыңырат деген сөздү коебуз. Маша аюуну көрүп чыңырат экен. Энциклопедиядан төө жалбырак тууралуу окудуң беле. Абышканын кулагы беле. Бул жерге дүлөй деген сөздү коебуз. Абышканын кулагы дүлөй беле. Эшек эмнени коюптур? Кана балдар ойлонуп көргүлөчү. Азаматтар, эшек эмнени жутуп коюптур? Биз жаңы сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктап окудук. Эми чыпалак бала деген жомокту кунт коюп угабыз. Бар экен, жок экен. Бир кемпир чалдын бою чыпалактай баласы бар экен. Ал чөптөй эс алып жатса, төө аны жалбырак менен кошо жутуп коюптур. Чыпалак бала төөнүн ичинен чыңырат. Аны уккан кишилер төөнү союп, баланы алып чыгышат. Бир күнү карышкыр чыпалак баланы көрүп калат. Сен кимсиң? Жеп коеюнбу? Өзүңө жаман, ит кылып салам. Карышкыр ит болот деп ким айтты? Ушул сөзүң үчүн сени жейм, деп баланы жутуп коет. Бир күнү карышкыр койго жакындап келет. Ичинен чыпалак: «Эй койчу, мен көк бөрүмүн, койго баратам» деп кыйкырат. Карышкыр эптеп качып кутулат. Эми эмне кылам дейт. Анда чыпалак бала: «Ташматка бар, койлору семиз. Байматка бар, иттери дүлөй. Андан көрө адамга барам да, ит болуп жалданып алам» дейт. Ошентип карышкыр ит болуп калган экен. Балдар, ушул сүйлөмдөн татаал сөздөрдү табабыз. Эми татаал сөздөр деген эмне? Татаал сөздөр эки же андан көп сөздүн айкалышынан түзүлүп, жаңы маанини берген сөздөр. Татаал сөздөр 4кө бөлүнөт. Кош сөздөр, кошмок сөздөр, бириккен сөздөр, кыскартылган сөздөр. Эми жомоктогу татаал сөздөрдү табабыз. Чыпалак бала, бар экен, жок экен, кемпир, чалдын. Эми балдар, бышыктап алалы. Жомок ким жөнүндө болду? Азаматтар, жомок чыпалак бала жөнүндө болду. Кемпир чалдын баласы кандай экен? Кана ойлонуп жооп береличи. Азаматтар, кемпир чалдын баласы
чыпалакта экен. Ага эмне болуптур? Ал суроого өзүңөр жооп бересиңер. Жомоктун аякталышы силерге жактыбы? Ар бириңер өз оюңарды жазасыңар. Карышкыр деген сөздүн синоними кайсы? Карышкыр деген сөздүн синоними бөрү. Балдар, үй тапшырма, жаңы сөздөрдү коюп, дептерге жазасыңар. Чыпалак бала көк чөптү эс алып жатат. Калган сүйлөмдөргө өзүңөр сөздөрдү таап, мааниси туура келген сөздөрдү коюп аткарасыңар. Балдар, сабагыбыз бүттү, саламатта калгыла.